Анан дайыма шайып күлүп жүргөн жаш. Менин атым Манас. Мен көпчүлүк өнөрүндө иштешип, алар менен сүйлөшүп, алар менен колдон келишче кеңешимди, ошол максатын айтып, алар менен адамдардан жакшы сыпаттарды үйрөнүүнү Барлашуу, пикир алмашуу, өз оюн жана чыгармачылыгын бөлүшкөн мүмкүнчүлүктөрдү берүүчү китеп. Окуганды жакшы көргөн адамдардын үй-бүлөлөрдө мүчөлөрдүн маданий барлашуу салттарын колдоо. Bayramga байланыштуу баардыгыбыздын маанайыбыз күндүн нурундай болсун. Балдарыбызга, эжекелерге, баарыбызга жылуу чачырап турсун деген мааниде гүл нуру деп ат койдук. Ушу гүлдүн нурундай чачырап бүтүп кетейли дедик. Келечек деп койдук. Келечек деп койгонубуздун себеби келечекте балдарыбыз дайым шайып, ден соолугу дайым ушундай күлүп жайнап ойноп жүрө берсин деп анан гүлдөрдү тартканыбыз баардыгы эле адамзат негизибиз аял эле эмес, эркек киши деле, балдар деле көбүнчө жакшы көрөт. Ар дайым ушундай гүлдөй ачылып, жолу ушундай болсун деп жылдыз анан гүлдү кошуп койдук. Бул жерде эми жылдыз барда күн жок, күн барда жылдыз жок дебейли, эми ар дайым ошо жакшы неме менен жылдыздай бар күнү болуп, ар дайым жымыңдашып, гүлдөй жаркырап ушундай болуп жүрө берсин деген жакшы келечек. Эмне биз командабыздын атын Ала Тоо деп койдук. Биздин башыбыз бийик, келечекте балдарыбыздын да башы бийик, Ала Тоодой болуп бийик жүрсүн. Анан күн нурундай дайым жайнап жүрсүн. Анан биздин баягы кыргыздардын эмеси дейт го, башка мамлекеттерде айтып Кыргызстанда бузулуп кайра курулуучу үйү бар экен. Ал эмне деп табашмак айткандай, кыргыз үйү кичине окшобой калды эми. Кыргыз үйдү тарттык, жана сууларыбыз, биздин дарактарыбыз өзүбүз эле биздин Ала Тообуздун жараткычы ошол үчүн Ала Тоо деп койдук.
Birinchi to'p g'oyib bo'lib ketadi. Qanday javob beradi? Аны эмеден алдым. Даже bir сабагымда жазылды. Шырдап, пушкиз дегендердечи. Анан атары шырдап эмне, пушкиз эмне деп сурап атпайбы? Суроо бар болот, анан озгомуз деген эмне деген бар. Жүк балам деген Альпеге барачы бар, анан ошол жерде бир салап көрүп калдым. Ушуга мына сенин сурап аткан нерселер менен сүрөттөр менен. Аны сүрөттөп көргөнчөкү биринчи мен балама шырдак дегенде үйдө жок дейм, азыр бизде шаарда кайда шырдак. Анан айттым, чоң энеңкине барганда көрөсүң го үйдө нип жаткандарды. Ошол шырдак болуп атсынбы, элестете албайт анан. Как раз көрүп калганда ошол китептин сүрөтү менен карап, баракта окуп, айларды, күндөрдү, планеталарды, космос жана эме болуп турган эми эмне болбосун десек, космонавт болом дейт. Кандай китептер жаңы заттар укпасын деп айтпайсыңбы? Biz өзүнө керектүү кызыктуу китептерди окуйт. Qanday kerakdir? Аттары бар да, сен окуй аласың, сен 4-чү класс. Апаң окуган китептин аттарын. Аны атын билбейт Кен, дегенде бул деген жок айтпайбы? Бизде китептерди окуп. адабий окуу. Адабий окуу. Аты? Адабий окууларда көп адабий окуу китептер бар. Аты, китептин аты жазылат. Кыргыз тил, математика деген. Адабий окуу. Окуган китебин сага эмне? Biz mekteптен китептерди окуп берген, сага жагабы? Кандай китептер таратылды мектепте? Дагы? Ошондой китептерди калпасаң, сен аласың, Сен атың эмне? Айдын. Апаң жаткан китеп окуйбу? Кандай китеп? Анан эми энесине барып, эмне жетишпей атканын, эмне кемчилиги бар, эмнесин мактангысы келип аткандарын Балам арабча айтып окутуп атпайм, мен араб тилинен, араб грамматикасынан балам инглиз алып келген экен. Түшкө чейин Азыр барабыз. Алып келдик да. Сен өзүң комнатаңа кир, сен өзүң комнатаңа телефон. тилеги Какеева апасымен ошо тишти кандай камоо жөнүндө айтылыптыр. Негизи мазмуну боюнча балдар ошол үйрөнүшүнүн 8 кадамы бар экен. Ошонун биринчи кадамында тишти таза болуш паста менен колдонуп тишти таза керек. Экинчи кадам үстүн астын тазалап туруш керек.
арт жағып албай, нары жұтып албай, чайқап, таза айтып тұрмын. Андан кейін түйген үстін Мектепте ушундай неме көп катышып элем. Анан дагы эми келип ооба. Кичине эстеп кеттим муну мектептеги. Чоң рахмат. Жамагат. 4 класс мисалы үчүн А класс, Б класс же болсо, ортолукта бир эле неме болсо, жаш болсо, кызыктуураак болсо керек. Yarışık